Балким эркектердин санын алганда көп эле болушу мүмкүн. Бирок ошонун ичинен чурулуп чыккан чыныгы эркектик, чыныгы мырзалык, чыныгы эр азаматтын сыфаты жоголуп бараткандыгы коркунучтуу да. Бул нерсеге басым жасашыбыз керек. Экинчи жагын алганда биз кайсы бир деңгээлде эркектердин баягы басмырлап олтуруп, кайсы бир деңгээлде ушул коомчулукта басмырланып аткандыгы, мурдагыдай өзүбүздүн үрп адатыбыз, ката салтыбыз, кылымдар бою сиңип келген өзүбүздүн үрп адатыбыздагы эркектердин кадыр баркынын жоголуп аткандыгы, бул дагы эркекти кадимкидей сындырып аткан нерсе болуп эсептелет. Эркекти дагы сындырып коет. Эркек эгер сынган болсо анда ал коомдун сырткы калканы, сырткы коргонучу чеби сынат деген сөз да. Ошондуктан эркек кишинин орду эшикте деп айтабыз шариятыбызда, сырткы иштерде, сырткы жоопкерчиликте. Бирок эркек кишини сындыруу бул ошол коомдун келечектеги чоң трагедиясы болуп калышы коркунучу бар.